Kaçıp ketip kalıp бас эле алар. Kaçıp кетиши мүмкүн. Бүгүн дагы ошол сырттан каржыланган энпошниктер гей бир жынысчылыкту таңуулап биздин өлкөдө таңуулап жатканда дагы бүгүн бир нече Украинанын желегин көтөргөн дагы башка ошолордун желегин көтөргөндөр ушул жерлерде жүрөт деген маалымат келди. Олордун 2 саат эле чыгып аны СМИге чагылдырышы керек. Албетте менде жашап жаткан өлкөдө ондойлор кандай десем, гейлер, бир жынысчылыкты колдогон какой-то бир уюмдар, бейөкмөт уюмдар ошолор болбошу керек. Алтыбай тургуздар. Качып кетип калып бас эле алар. Булар качып кетишти. Эми азыркы учурда мына азыркы көрүп аткан эле көрүнүш азыр шаар тургундары шок болуп калды да. Эмне болуп кеткенин өздөрү түшүнбөй калышты. Себеби жаш кыздар, аялдар чыкты дагы 8 март майрамга деп ойлошкон да. Майрамга чыгып келатышабы деп ойлошту эле, бирок тилекке каршы бул майрам эмес. Булардын саясаты тескери болуп баратканын өздөрү түшүнбөй, шаардын тургундары өтө шок болуп калды да. Мына ушул эле ошол ушул жакка келип, ушул жерге да туруп кетишкен. Мына келип бияқта да чачып, өздөрүн өтө жакшы, таза көрсөткөн гейлер деп ачык эле айта берсек болот. Мен күйөөгө тийбейм деди. Атасы жолугусу гей деп атасы да, ЛГБТ өкүлдөрү деп атасы. Ал эмне өзү каалоосу менен болуп калыптыр. Ошол суроого жооп берип коюңузчу. Ал эркекти ким алат? Кыргыз эли эч качан албайт. Алар бири-бири менен күйөөгө тийбейм деп коюп, бири-бири менен өтө ыплас иштей барышат экен. Биздин кыргыз эли андайга эч качан барбайт, андай ыпластан алыспыз биз. Кыргызстандыктар, саламатсыздарбы, урматтуу интернет көрүүчүлөрү. Мен политблогер Илимбек Исраилов. Жана бүгүнкү учурдан пайдаланып 8 март аялдардын эл аралык майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Урматтуу кыргыз элим, дагы эле ошол көйгөй, сырттан каржыланган тиги баякы мынабы Энпо атындагылар бүгүн дал ушул жерге келип чыгышып, Украинанын желегин көтөрүп алышып, жана өздөрүнүн жаш балдарын, кыскасы биздин мыйзамга туура келбеген мынабы гей, ЛГБТга окшоштор кел ушундай кылган биз сиздерге азыр үлгүрбөй калдык. Келсек эле алар жок экен. Алар мындай чыккан козу карынга окшоп чыга калышат экен. Ушул учурдан пайдаланып ушул нерсени көрсөңүздөр, урматтуу кыргызстандыктар, ушуларды көрсөңүздөр, мындай уже билип коюңуздар, булар сырттан каржыланып, сырткы кожоюндарына отчет берүү үчүн бүгүн апаларыбыздын, энелерибиздин майрамдайын десек, булар майрамды кандайдыр бир жакка айландыргысы келди эле болбой калды. Менимче булардын кылган иши. Урматтуу кыргызстандык бир туугандарым, жалпыңыздарга ысык салам, жана ошондой эле бүгүнкү эл аралык майрамыңыздар менен чын жүрөктөн баарыңыздарды куттуктайм. Урматтуу туугандар, мен да жөн жата албастан бая мекенимдин патриоту катары өз оюмду билдиргим келип ушул жакка ачуу менен чыккан болчумун. Ушундай майрамдык маанайда дагычы. Эми булардын ой максаты мына көпчүлүк ары бери өткөн мекендештерибизден сурап, ушул адамдарды көрдүңөрбү? О, көрдүк. Булар кимдер билесиздерби? О, жанагы бишкектиктер болсо керек, орус чалыш болсо керек деп мындай көпчүлүк билбейт экен. Булар жыл өткөн сайын өзлөрүнүн батыштан каржыланып келген батыштын менталитетин Кыргызстанга сиңирүү болуп атабы? Булардын максаты жана бийликке нааразы чыгышып, ар кандай ой пикирлерин айтып, жаштарды бузгусу келип атат. Бизде кыргыз элинде качан эле, урматтуу Кыргызстан бир туугандарым, ушундайлар бар эле. Качан бар эле бизде? Булар Кыргызстан үчүн күйбөйт, муну бир билип коюңуздар. Булар өз кызыкчылыгы үчүн жүрүшөт. Күймүш болуп, кыйкырып, өкүрүп, ошон үчүн буга окшогондорго биз жол бербешибиз керек, урматтуу туугандар. Булардын жүзүн мына биле жүрөлү, мындан кийин могу окшогондорду, мына могу желектерди биле жүрөлү, туугандар, могу. Булар жакшылык кылбайт, жакшылык кылбайт. Бул кыргыз элине жакшылык кылбайт, урматтуу туугандар. Ошол мен ушул жеке ой пикиримди билдирип коеюн дедим. Патриотмун, туугандарым. Мекеним үчүн патриотмун. Ошол жалпыңыздарга ысык салам. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мына азыр жогоруда айтылып өткөндөй эле, ушул
чет башка жактан каржыланган ЛГБТ гейлер деп койсок да болот, жана МПОшниктер. Ушулар бизди анча-мынча жаштарыбызды пайдаланып, туура эмес жака үгүттөп баратышкандарын өзүбүз көрүп күбө болуп атабыз. Биз келдик, мына жаштар келип, ошол жүрүшкө биз каршы чыктык. Бирок келсек тарап кетишкен экен. Биз бул 8 март эл аларкы биздин аялдарыбыздын майрамын туура эмес жака багыттап баратышат. Анткени аялдардын майрамы биздин кыргыз эли үчүн, мусулмандар үчүн ар бир күн майрам. Ар бир күнү белек беришибиз керек. Энелерибизге, апаларыбызга, эжелерибизге ар бир күн. Керек болсо биздин жума күн өтө чоң ыйык күнүбүз бар. Ошол күнү дагы биз белектерибизди берип, энелерибизге, апаларыбызга жакшы мамилелерибизди кылып турушубуз керек. Бүгүнкү келген 8 март деп майрамды тескери жака бурмалап келишип, булар митингди көздөп келишкен экен. Бирок алар ойлогон ойлору ишке ашпай калышты. Биз буларга каршыбыз. Каршыңарбыз жигиттер. Биз мындайларды жолотпошубуз керек, урматтуу туугандар. Буларды жүзүн таанып алыңыздар. Азыр болсо мынтеп келишиптир да, анча-мынчалар болсо, митингге чыгышкан экен деп келишкен экен. Жок, буякта митинг бул деген чет жакты каржыланган гейлердики. Булар биздин өлкөнүн ички саясатына аралашпасын, чыкпасын, ойбуздун, элибиздин урматтуу эл журт, бул видео менен максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Азыр мына элдерден дагы сурамжылоо кылып, ушул нерсени барыбыз, ушул видеону ким көрүп аткан болсо, барыңыздар, кайдыгер карабаңыздар. Ар дайым биз сиздердин кызматыңыздадабыз. Урматтуу эл журт, бул видео менен максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Азыр мына элдерден дагы сурамжылоо кылып, ушул нерсени барыбыз, ушул видеону ким көрүп аткан болсо, барыңыздар, кайдыгер карабаңыздар. Ар дайым биз сиздердин кызматыңыздадабыз. Бөтөн элдин желегин көтөрүп алышып, буякта биздин кыргыздын салтына туура келбеген жанагы МПО гейлер жүргөн турбайбы? Буякта азыр биз сурасак, мындай айтканда, булардыкы вообще туура эмес да. Биз мисалы чет жакта эмне деген мигранттар жүрөт, Украинанын желегин көтөрүп алып өткөндө да чыгып, мисалы Украина Путин деп чыгып атышат. Эми анысы да туура эмес. Канча миллион деген кишилер турат жакта биздин мигранттар. Ошолорго залакасы тийип атат да булардынчы, чынына келгендечи. Булар вообще буларды биздин Кыргызстанда жашатпаш керек, мындай чыгарбаш керек. Эртең биздин балдарыбыздын келечеги кандай болуп калат? Мисалы калитетине жатпайт да негизичи. Мындай айтканда, анысы кандай? Келгиле ушундайларга жол бербей, бөтөн элдин, бөтөн жердин желегин көтөрүп алып, мындай эркек менен эркек кошулгандарды колдобой келгиле. Мындай Кыргызда андай качан эле Кыргызда ушундай гейлер чыкты эле, андайлар жок эмес беле? Келгиле ушундайларга жол бербейлик, бир туугандар биригип алып, ушуларга бут тозуп, мындай булар аябай көбөйүп кеттир. Биз мындай карасак, чогулуп алып жүргөнүн карасак, мындай ушу шаардагы бир эмелер десек көрсө, чачы башын боеп алып, ар кандай кызыл-тазыл кийинип алышып, туура эмес эле көрүнүш болуп атат чет жактарга. Билбей калды. Аны эч ким, аны биз деле билген жокпуз. Мына силер суроо бердиңер, мына анан ошого карата көрсө ошолор экен да, мисалы мына биз деле билген жокпуз. Буяктагылардан да сурасак, алар мындай эле эмелер го деп көп жаш балдарыбыз, буяктагы эл журтубуз этибар албайт экен да. Көрсө өзүнчө ички саясатын жүргүзүп алышып алар жүрүшкөндө кербездер экен да. Болуп калды да. Эмне болуп кеткенин өздөрү түшүнбөй калышты. Себеби жаш кыздар, аялдар чыкты дагы 8 март майрамга деп ойлошкон да. Майрамга чыгып келатышабы деп ойлошту эле, бирок тилекке каршы бул майрам эмес. Булардын саясаты тескери болуп баратканын өздөрү түшүнбөй, шаардын тургундары өтө шок болуп калды да. Мына ушул эле ошол ушул жакка келип, ушул жерге да туруп кетишкен. Мына келип буякта да чачып, өздөрүн өтө жакшы, таза көрсөткөн гейлер деп ачык эле айта берсек болот. Мен күйөөгө тийбейм деди.
Ошо биякта милициялар да жүрүштү, алар жок болгондо кандай болмок эле. Ошо. Бирок көрдүң да оларды. Бирок көрдүм аларды жүрүштү ушакта элечи. Билбейм, ошолорду оңдогонго аракет кылыш керек негизи. Бул ушу Кыргызстан алар бузушат да негизичи. Алар өздөрү эле эмес, башкаларды да тартышат. Маданиятка туура келбеген кылыктарды кылышып, Мыйзам чегине туура келбеген нерселерди кылышып, негизи эле туура эмес. Аларды бир нерсе кылып оңдош керек да. Бүттүңөр беле же өздөрү эле паспорттор келе калыштыбы? Өздөрү эле келип жүрүштү да ушактачы. Милициялар жок болгондо кандай болот эле? Биз ушул жерде эле турабыз. Эми качан чыгышы мүмкүн олар? Жок. Билбей калып атпайсызбы? Булар деген айтпай эле билгизбей чыгып атышат да. Анткени кыргыз эли буларга каршы экенин билишет да. Жаштар каршы экенин билишет. Ошон үчүн айтпай туруп булар резко чыгып атышат да. Жок, муну эртерээк алдын ала алып бир чара көрүлбөсө, бүгүнкү күнү Бишкекте эле өтүп атат, экинчи күнү райондорго аралай турган болсо, бул дагы өтө коркунучта турат. Мен эртеңки күнү каалабайм, мисалы мен бала чакам ушулардын аркасынан ээрчип, ар кандай суицидке барышы мүмкүн, булардын жол жобосу менен укпай калышы мүмкүн. Ошол үчүн муну эртерээк чара көрүш керек туугандар, менин оюм да. Эмне? Бул жагынан мен да ойлойм да, неме деп ойлойм да, бул орган тарабынан дагы мамлекеттик деңгээлде бир караса, ушуну точка коюп токтотпосо, бул акырындык менен барып отуруп өзүнүн атасын сыйлабастыкты үйрөтүп атат, энесин сыйлабастыкты үйрөтүп атат, бир тууганын сыйлабастыкты үйрөтүп келе атат да. Бул биздин каада салтка, биздин үрп адатка туура келбеген жорук жосундарды чыгарган үчүн буларга биз точка койбосок өтө коркунучта кетип баратат буларчы. Не кылайлы эми? Азырынча көпчүлүгүнө күлкүмүштүү болуп атат. Телевизордон көрсө дагы, булар чыгыптыр болуп атат. Бирок эртеңки күнү бир коркунуч бар да, кеч болуп кетпесе экен. Ошондо аталарыбыз, апаларыбыз ыйлап чыкса да уже кеч болуп калат анда. Ошон үчүн алдын ала бир чара көрүлүш керек. Дагы баягы бир жыныстуулукту бүгүнкү күндө дагы көп кайталап кеттир. Баягы бир жолу келген маалыматтар бир жыныстуулукту деп атат да. Эми биздин ушу бир жыныстуулукка башка өлкөнүн флагын көтөрүп чыгып